Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, мусулман халкым. Мен эми жумушта көбүнчө бошобой калгандыктан азыр жөө басып баратып, ушу балдардын көйгөйү жөнүндө бир аз айтып кетейин дедим. Эми теманы балдарды карагыла деп жаза турган болдум. Себеби деген балдар биздин келечегибиз, балдар биздин үмүтүбүз. Ушул балдарды кандай жакшы тарбияласак, ушул балдарды кандай ден соолугу чың кылып тарбияласак, мына ушул биздин чоң жеңишибиз болуп эсептелет. Эми мында дагы эң чоң ролду мен энелерге бермекмин. Урматтуу аталар, энелерди көбүрөөк бошотуп, ушу энелерди балдарды караганга көбүрөөк убакытты бөлүп берүүсүнө шарт түзүүңөрдү суранат элем. Эмнени айтайын дедим. Чындыгында баланы төрөлгөндөн эле, мына мисалы биз бир жаш тууганыбыз кичинекей баланы кичинекейинде биз билбей калганбыз да, тукумчасы бирөөсү түшпөй калганынча. Демек, баланы төрөлгөндө эле албетте роддомдо врач, детский врач, неонатолог көрүп берет. Бирок сөзсүз түрдө эне ошого көбүрөөк көңүл буруш керек да. Сөзсүз түрдө эне кыз болобу, уул болобу үйгө келгенден кийин айрыкча уул баланын тукумчаларын карап коюш керек. Себеби деген бир тукумча көбүнчө калып калат. Бул односторонний крипторахизм же двухсторонний крипторахизм деп аталат. Бул деген ошо тукумчанын бөйрөктө калып калуусу да. Нормада өзү тукумча бир жашка төрөлөйүн деп атканда уже ошо бөйрөк тушунан сыртка уже калтачага түшөт. Демек, эң биринчи жаш баланы төрөгөндөн кийин, колуңуздарга бергенден кийин ошол баланын бүт мүчөлөрү ордундабы, бүт мүчөлөрү жакшыбы карап коюңуздар. Эми андан кийин эмизүү. Албетте, мурун бизде ар бир 3 саатта эмизесиңер деп айткан эле. Азыр болсо канча бала сураса ошончолук эмизе бергиле деп атат. Сөзсүз түрдө албетте эненин сүтүн эмген бала менен жасалма жол менен өстүрүлгөн баланын айырмасы болот. Демек, энелер сөз түрдө эмизгенге аракет кылыңыздар. Сүт чыкпайт деп ойлобоңуздар. Сиз нервничтетип, сиз төрөгөндө кичине стресс болгондуктан сүт чыкпай калышы мүмкүн. Бирок сөз түрдө көңүлүңөрдү тынч коюп, балага жакшы мээрим берсеңер, сүт обязательно сөз түрдө жакшы чыгат. Эми баланын күнүгө балага массаж жасаш керек. Мына мен эң биринчи эле бул ушу дарылардын ичинен дары деп көп ойлонобуз да, жок, эч кандай дары жардам бербейт. Мына ошо дарынын эң сонуну бул лимфа массаж жана висцерал массаж. Бала төрөлгөндөн эле сөз түрдө сиздер балага висцерал массаж жасаңыздар. Себеби деген баланын төрөлүшү бул стресс. Бала эненин ичинде 9 ай жүрүп, окуй мен төрөлгөндө мен окуй мен өзүм дем ала турбаймынбы, мен өзүм тамак жей турбаймын деп бала үчүн бул стресс болот дагы, өтү бир аз каткан абалда, жыйылган абалда болуп калат. Ошон үчүн төрөлгөндө сөз түрдө баланын ичине висцерал массаж жасаңыздар. Ар бир эмзердин астында висцерал массаж жасаңыздар. Сөз түрдө лимфа массаж жасаңыздар. Бул лимфа массаж баланын без тамырларындагы денедеги керексиз шлактарды айдап кеткенге чоң жардам берет. Демек, туулгандан эле балага лимфа массаж менен висцерал массажды токтотпоңуздар. Ал күнүгө бир маал жасаганга адат кылып алыңыздар. 4 балаңыз болсо деле 4 балаңыз, 2 балаңыз болобу, 1 балаңыз. Деги эле балдардын бардыгына висцерал массаж жана лимфа массажды сөз жасаганга аракет кылыңыздар. Эмне үчүн мен ушул жерден айтып кетейин деп атам. Эмне үчүн бизде кыздар балага окшоп, ал эми балдар кыздарга окшоп назик болуп, баскандары башкача болуп, чоюлган болуп калып атат. Себеби деген чат жактагы лимфа бездери менен жакшы иштебеген үчүн кыздын дагы баланын дагы гормондору жакшы чыкпай калгандыктан, ошо мен бир темамда айтып кеткенмин. Гей, ЛГБТ, башкача айтканда бала кыз болуп, кыз бала болгусу келген учурлар көп кездешип атат. Демек, ата-энелер, энелер, айрыкча энелер, сиздерге өтө чоң сураныч. Баланын күнүгө уул болобу, кыз болобу, чат жагына массаж жасагыла. Азыр деле кеч эмес. Ал 5 класста окуп калдыбы, ал 10 класста окуп калдыбы. Силер алардын ошол чат жакка паховый область деп коет. Ошол жакка массаж жасаганды үйрөтүңүздөр. Ачыңыздар YouTube'данбы, Instagram'данбы
Facebook'tanбы Бапаева Гүлсене деп ачып, ошол жакта лимфа массажды сөзсүз түрдө жасагыла. Албетте биз медцентрде тереңирээк лимфа массаж жасайбыз. Ал эми адам күнүгө өзүнө лимфа массаж жасаш керек. Лимфа массаж бул деген биздеги канализация, биздеги керек нерсенин баары чыгып кетүүсү. Мына ошол керексиз нерсе чыкпай калган үчүн органдарда көбүрөөк калып калат дагы, анан ошол органга келе турган кан тамырлардын келүүсүн начарлатып, органдын иштөөсүн, функциясын бузат. Демек, сөзсүз түрдө жаш бала, байкаңыздар, мектептен эле балдар кыздарга жакындабай, же кыздар балдар менен көбүрөөк ойноп, башкача бир кандайдыр бир башка бир кыймылдарды жасай баштаган болсо, сөзсүз түрдө ага лимфа массаж жасаңыздар. Алиде кеч эмес, любой мезгилде 25 жашка чейин баланы гормонун чыгарып, баланы өзгөртсө болот да. Ошон үчүн балдарды караңыздар, сөзсүз түрдө алардын гормонун чыгышына көңүл буруңуздар, анын тамактануусуна көңүл буруңуздар. Эми тамак жөнүндө айтып кетейин. Урматтуу мекендештер, азыр кандай гана химикаттар жешет. Коланы жакшы көрүшөт, фантаны жакшы көрүшөт, чипсыларды жакшы көрүшөт. Деги эле ошон бүт химикатты жакшы көрүшөт. Жок. Ал химикат бизде эрибей калат. Эмне үчүн? Биздин өтүбүз ушундай жаралган, ал биздин натуралдык гана тамактарыбызды сиңирип бергенге жөндөмдүү да. Анан кирген химикатты ал эч качан сиңирип бербейт. Демек, коланын кирген химикатын ал сөз түрдө мээге кабар берет. Мага айтат, мага дейт бир керексиз нерсе кирди го, мен эмне кылам дегенде, мен айтат, анда дейт ичегин тегерегиндеги без тамырларга чыгарып сала бер дейт. Анан ошо жеген бир эле кола эмес, деги эле химикаттын бардыгы ичегинин тегерегиндеги без тамырларга орношуп, анан жыныс органдардын жакшы өсүүсүнө, жыныс органдардын өздөрүнүн гормонун чыгаруусуна тоскоолдук кылат. Демек, биз бир гана лимфа массаж жасоо менен баланын ден соолугун чыңгалганды чоң көмөк беребиз. Эми кичинекей бала ооруп калса эле, кайсы педиатрга алып барайын, кайсы профессорго алып барайын деген гана вопростор, суроолор боло берет. Мен айтат элем, эне өзү профессор, эне өзү доктор. Демек, баланы сөз түрдө туура лимфа массаж жасоо менен анын грипп болуп калабы, бронхит болуп калабы, анын ичи өтүп калабы. Деги эле балага келген бүт инфекцияны эне өзүнүн колу менен жакшы кылып жүрсө болот да. Мен ошон үчүн дайыма лимфа массаж деп безилдегеним мына ошол. Мындан тышкары туугандар сөз түрдө балага суу ичкенге үйрөткүлө. Силер бир 3 күндө эле баланын уртап суу ичүүсүнө көңүл буруп койсоңор эле, болду, организм өзү сурап калат дагы, постоянно бала суу ичкенге аракет кылат. Демек, дагы бир жолу урматтуу ата-энелер, айрыкча энелер, балдарды караңыздар, балдардын ичкен тамагын, ичкен суусун, кыймылына көбүрөөк көңүл буруңуздар. Мен сиздерге ден соолук каалайм.